Салам достор, кандайсыңар? Ден соолуктар, иштер жакшыбы баары? Ооруган жоксуздарбы? Оорубаңыздар, жаман экен. Мен ооруп 4 күн төшөктө жатып, эми өзүмө келип атам. Шүгүр. Эгер ооругандар болсо, ооруну жеңил өткөрүп алыңыздар. Колдон келсе эч оорубаңыздар. Ошо эми жаңылыктардын баардыгы эле коронавирус болуп кетти. Андан бир аз алаксып, сиздерге Лелек району үчүн жана Кыргызстан, жалпы эле Кыргызстан үчүн мощный, дерзкий долбоор жөнүндө кеп кылалы бүгүнкү видеодо. Мурунку видеодо Баткен районуна барганбыз сиздер менен. Баткен районунун ошо Кичижинди долбоорун талкуулаганбыз, могу Сары Талаага суу чыгаруу боюнча. Бүгүнкү видеодо эмеге барабыз, эми Лейлекке барабыз. Лейлектин ошо могу Сары Талаасы бар, ушул жерге суу чыгарууну талкуулабыз сиздер менен. Андан кийинки видеодо мен сөз бергем Кадамжай боюнча. Кадамжайда да ошондой сары талаалар көп, бош жаткан жерлер. Ошол жерлерди өздөштүрүү боюнча долбоор иштеп чыктым. Буюрса анда бөлүшөм сиздер менен. Ошентип Лейлекке баралы. Лейлекке баралы. Мына бул Козу Баглан дарыясы 75 000 гектар жерден, могу тоолордон суу чогултуп, анан мондай агат. Ушундай агып, анан Тажикстанга кирип кетет. Тажикстан жерлерин сугарат. Мынакей караңыздар. Канча жер жапжашыл болуп турат, жашынакай болуп. Могу 35 000 гектар жер. Биздин суу мына 100% Кыргызстандан алынган суу, биздин жерлерден, биздин айылдардан агып өтөт. Анан ушинтип Тажикстанды анан сугарат. А биздин жерлерди мына караңыздар. Сапсары, бош эле турат. Мына бир аз эле мына айылдарыбыз ушул сууну пайдаланат экен. 10% болсо керек бул. Калганын баары мына Тажикстанга агып кетет. Ушул көрүнүш адилеттүү, туурабы ушул көрүнүш эми? Бул адилетсиздикти кантип жоебуз? Кантип чечебиз бул адилетсиздикти? Могул Сары Талаага сууну кантип чыгарабыз? Мына талдайлы. Бул жердин бийиктиги мына деңиз деңгээлинен 886 метр. Могул адырдын. Бул жерде Козу Баглан 632 метр эме деңиз деңгээлинин бийиктигинде агып кетип атат. Бул жерден бул жака сууну чыгарсак болот. Технически менен чыгарсак болот. Насостор менен. 1 километр узундугу экен, анан 254 метр бийиктикке сууну чыгарышыбыз керек. Бирок ошол биздин чыгарган суу канча жерге жетет? Мынча жерге жетеби, же мынча жерге жетеби? Мына ушунча жерге сууну жеткирүү үчүн канча насос керек? Канча насос күйөт? Бул ошо кийинки суроо да. Реализация жагынан оңой. Труба коюп, насос коюп койсоң, суу чыгат экен. Бирок эксплуатация жагынан эме болуп атат да, оор болуп атат да. Канча электр тогу сарпталат бул жака сууну ыргытуу үчүн, жогору чыгаруу үчүн. Эми мына суунун жогору жагына каралы. Мына могул капчыгай бар. Мына могул капчыгай бар. Ушул капчыгайдан суу мына 853 метр эмеден чыгат экен, деңиз деңгээлинен бийиктигинен. Анан эски очуга агып чыгып атат, 632 метрге. Биз бул жерден канал куруп баштасак дагы, мына могул жерге сууну чыгара албайбыз, тептере албайбыз. Өз агымы менен. Демек эмне кылыш керек? Демек сууну жогорудан алыш керек, жогорураак жактан. Сууну көтөрүшүбүз керек жогоруга. Могул жактан 950 метр деңиз деңгээлинен бийиктикке сууну көтөрүп, анан канал курушубуз керек да. Ушу жогорулатып канал курушубуз керек. Ошондо суу өз агымы менен могул жака жетет. Аны кандай кылабыз? Аны кантип көтөрөбүз? Аны биз бир гана плотина куруп гана көтөрө алабыз да. Козу Баглан ГЭС долбоору бар экен. Бирок плотинасыны алар кайсы жерге курат, ошол долбоор боюнча мен билбейм да. Бул Советтер Союзу учурунда даярдалган долбоор экен. Билбей атам кайсы жерге ГЭС курушат. Анткени ГЭС курууга ыңгайлуу жерлер бул жерде аябай көп да. Идеальный болгон жерлер аябай көп. Могул жерге ГЭС курса болот, идеальный болот. Плотина дамба куруунун кажети жок. Бул жерге курса болот плотинасын. Анан плотинаны бул жерге курса болот. Мен плотинаны ушул жерге курууну сунуштайм. Анткени бул ГЭС ошондо мультифункциональный эме долбоор болот да. Бир нече функцияны аткарганчы. Электр тогун өндүрөт, мына бир функция.
экинчи функциясы суу сактагыч чоңураак болот бул жерде. Анын үчүнчүсү сууну бизге эмен көтөрүп берип атат. Жогорugачы бийиктикке. 1030 метрге көтөрөт экен деңиз деңгээлинен. 1030 метрге сууну көтөргөндө ушул жерде 3 казан пайда болот да суу сактагычтын. Анан Коргон айылынын бир бөлүгү суу алдында калат. Могул жерде бир 4-5 там бар экен, ушул кожолуктар суу алдында калат. Анан могу жол суу алдында калат да. Эми бирок бул чыгашалардан бул долбоордун кирешеси көбүрөөк болуп атат. ГЭСти курдук, сууну көтөрдүк. Анан могул жактан ошо 950 метр бийиктикке сууну чыгарып алып туруп, канал курушубуз керек. Канал тартып кетебиз, ары ылдыйды көздөй. Могул жерге жеткенде бул жерден туннель казышыбыз керек болот экен, анткени могул жер бир аз дөңчө экен да, жогору турат экен. Туннель жок кылам десең, 26 метр топуракты жогоруда алыш керек болот да, казыш керек болот. Ошондуктан туннель салып салган ыңгайлуу деп ойлоп атам да, же бул топуракты алса болот, же туннель кылса болот да. Болгону ушул бул жерден бул жерге сууну агызып алыш керек. Суу ушундай өз угу менен агып кете берет. Анан монтип 886 метрге чыгарсак болот экен. Бул жерге сууну чыгарып алдык. Бул каналдын атын Бели сынык каналы деп койдум. Бели сынык канал анткени могул хребет бели сынык да. Ушул бели сынык хребет экиге бөлөбүз да каналды. Ошо күнгөй тарабы, каналдын күнгөй тарабы, күнгөй канал, анын тескей каналы. Бул жерден ары ылдыйга, катта туз тарапка чейин тескей тарабы болот да. Жалпы каналдын узундугу 76 километр болот. 31 километр күнгөй тарабы, анан 45 километр тескей тарабы. Анан бул канал ишке ашкандан кийин, суу кое берилгенден кийин, мына белгиленген жер сугарылат. Бул белгиленген ушу бош турган жерлер колдонулбай. Жалпы аянты 20 000 гектар ушул жердин. Эмени кошпогондо мына Жаштык, Борборлук, Достук арканын азыркы учурда колдонуп жаткан жерлерин кошпогондобуз. Бул жерлер азыр бул эмеден насос аркылуу, насос менен эме алышат суунучу бул жерлерге. Эми бул могу долбоор ишке ашса, насосу жок эле иштеп калышат да, ыдыйкандар. 20 000 гектар жер кошулуп атат лейлектин балансына. Анан Россияда жүргөн ошо лейлектик туугандарыбыз үйүнө кайтып, ушул жактан эле миллионер, миллиардер болууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да, буйруса. 20 000 гектар бул оңой эмес да, биз балким бул жерлерди иштетүү үчүн Тажикстандан тажиктерди чакырып калабыз, анткени могул жакта 2,5 миллион тажик жашайт. Бизде лейлекте канча миң жалпы саны? 150-200 миң. Ошондой туугандар, сиздин оюңуздар кандай? Эмне дейсиздер бул долбоор боюнча? Мен кыскача оюм ушундай да, бул долбоор жалпы бул долбоор ГЭС кошулуп, канал кошулуп, бул ошо 4 коёнду бир долбоор менен 4 коёнду аткан долбоор да. Бир ок менен 4 коёнду атабыз да. Биринчиси бул электр тогун өндүрүп атабыз бул ГЭСтен. Экинчиси сууну сактап атабыз. Бул сууну сактаганыбыз бул эмеге да болот, тажиктерге да пайдалуу, бизге да пайдалуу. Үчүнчүсү мына могу канал аркылуу 20 000 гектар жерди сугарып атабыз. Анан төртүнчүсү тажиктерди тарбиялай турган долбоор бул. Эмнеге? Кантип тарбиялайбыз бул долбоор менен тажиктерди? Мынтип. Бул суу Тажикстанга азыр агып кетип атат 80-90%. Алар бизге жандай мына Максат айылын аткылагандай фокустарды эмне себептен көрсөтүп атат? Анткени көрүп атат, кыргыздар эч нерсе кыла албайт. Эми кааласаңар жаап алгыла деп атат сууну. Биз мына могу ГЭСти жапкан учурда деле бул суу сактагычыбыз бир күнү толот да. Бир күнү толуп ашып кетет баары суубуз. Ошондуктан Ногул каналды чоң кылып курушубуз керек. Бул каналдан колдон келсе 100 кубка чейин суу ага турган кылып курушубуз керек дагы. Эгер тажик тарап ошентип кутура турган болсо, сөз укпай турган болсо, биз сууну бул жактан агызбай, мындайынан агызып жиберсек, могул канал аркылуу, анан суу сактагычка коюп берсек, могул суу сактагычка, могул жердеги 35 000 гектар жери суусуз калат, кургап калат. 3 күндөн кийин жүгүрүп келишет өздөрү. Сууну ач эле ач деп. Ошондуктан бул ошондой тажиктерди тарбиялай тургандагы мааниге ээ долбоор да. Бул долбоор ошо ишке ашса, буйруса тажиктер алыстан жүгүрүп келип ассалам алейкум деп учурашып отурган болуп калат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар.